Şimdi gümürt görünüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu kavli. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi kulli daim ve davaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kathiran kathira. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı baykeler, urmatlı eceler. Ramazan ayına girdik buyursa, Ramazan ayının bosagosuna turabız. Gire verişinde baştalışında turabız. İnşallah sözlerimiz dua orduna olsun. Allah'ım şu Ramazan ayın bardıq жер бетинде момун мусулман бир туугандарыбызга пайдалуу, берекелүү кылсын иншалла. Şu Ramazan ayının урматы менен жер бетиндеги бардық адамзатка коркунуч болуп аткан бул балай казалардан Кудай Таалам алыс кылган болсун. Ramazan ayının урматына бардық жер бетиндеги мусулмандардын катарында ушу мекенибиз болгон Кыргызстандагы бир туугандарыбызды Кудай Таалам ката кемчиликтерин кечирип, Рамазандын акырында таптаза кылып, күнөөлөрдөн тазаланган абалда чыгарган болсун иншалла. Алла Тааладан сурап кетебиз, ушу Рамазан айынын урматына жаштарыбызды, биздин келечегибиз болгон жаштарыбызды Кудай Таалам шайтан жиндин жамандыгынан, шайтан менен жинге жеңилип калган адамдардын васвасасынан, жамандыгынан Аллах Таалам өзү сактасын. Элге журтка кызмат кылам деген, элим үчүн, жерим үчүн деп күйүп жанган эже байкелерибиз бар, мекенчил байке инилерибиз бар. Кудай Таалам ошолордун ой тилектерин, каалоолорун ушу Рамазан урматына орундатсын иншалла. Сөздүн башында бир сөз менен баштагым келип турат. Биздин мүнөшкөр аталарыбыздан калган, куш таптаган аталарыбыздан калган бир жакшы сөз бар экен. Таза шумкар жем жесе канатын канга тийгизбейт. Арманы көп эрлер бар, арманын элге билгизбейт дейт. Демек, шумкарлардын бир өзгөчөлүгү ушул экен. Мен өзүм да ителги таптап, куш таптаганда көрдүк. Жем жесе, өзүнүн эмесин жесе, олжосун жесе, оозун мурдун көп булгабай, канатын куйругун көп булгабай, тыкан отуруп, тыпый отуруп алып жем жейт да. Аталарыбыз ошол жерден алып туруп, арманы көп эрлер бар, арманын элге билгизбейт дейт. Мен бул жерден бул сөзүмөн айтайын деген сөзүм, иншалла жылмайганды, шүгүр кылганды үйрөнөлү иншалла бир туугандар. Себеп дегенде арманыбызды айта берсек, күйүп пише берсек, наалый берсек, Алла Таала өзү бизге билдирип коюптур. Нанкөрлүк кылсаңар, шүгүр кылбасаңар, анда азабым катуу деп. Ошондуктан айрыкча бул жерде байкелерибизди, эр азамат жигиттерди чакырып кетем. Кудай Таалам кайрат күч кубат берсин, кайраттуу күч кубаттуу болуңуздар иншалла. Дайым жылмайып жүрүңүздөр. Эми өзү устаздар чыгып сабак кылып аткан, бирок бизде аркасында ошо устаздарды улап, кичине болсо да, бир жарым саат болсо да кичине ой толгообузду, пикирлерибизди бөлүшүп кетели дедик. Буйруп насип кылса иншалла орозонун негизги максаты тууралуу бир 7-8 маселеге токтолуп, бир 40 мүнөттө сабагыбызды жыйынтыктайбыз иншалла. Бисмиллах деп баштай берсек, ар бир нерсенин, урматтуу бир туугандар, бардыңыздар байкап баамдагандай, ар бир нерсенин бир максаты бар. Алла Таала өзү ыйык Курамда, ыйык китебинде айткандай, биз бул ааламды башыбош жөн эле жараттыкпы деп ойлойсуңарбы дейт. Алла Таала ар бир нерсени бир максат менен, бир гая менен, бир план менен, бир жыйынтыгы бир жерге бара турган бир
план менен жараткан Алла Таала. Ошондуктан бул бизге буйрулган мусулмандарга фарз болгон орозонун дагы көздөлгөн максаты бар экен, урматтуу бир туугандар. Мына орозонун башында турабыз. Эгерде ошол максатыбызды жакшы коюп, ниетибизди жакшы коюп орозо кармай турган орозону баштап алсак, иншалла орозонун аягында ошол Кудай Таала бизге буйруган, Кудай Таала максат кылып буйруган ийгиликке, жыйынтыкка чогуу кирип барабыз, чогуу жетебиз иншалла. Буйрса. Ошонун башында айтып кое турган маселе, Алла Таала эмне үчүн Рамазан айында орозону фарз кылгандыгын, эмне үчүн орозону бизге буйругандыгын белгилеп, Бакара сүрөсүнүн 185-аятында бизге кайрылып шундай дейт. Силерден мурункуларга орозо фарз кылынгандай, силерге да Рамазан айында орозо кармоону фарз кылдык дейт. Таква болушуңар үчүн, күнөөлөрдөн сактанышыңар үчүн дейт. Демек, орозодон каст, орозодон максат таква болушубуз үчүн экен, урматтуу бир туугандар. Же болбосо күнөөлөрдөн сактанышыбыз үчүн экен. Эми ушул жерден токтолуп айтып кете турган болсок, урматтуу байкелер, урматтуу эжелер, таквачылык тууралуу орозодогу негизги максат таква болгондуктан таквачылык тууралуу, ошонун астындагы маселелер тууралуу бир аз козгоп кетели. Азирети Умардан радиаллаху анху келип, "Я Умар", бир адам сураптыр, "Таквачылык эмне?" десе, Азирети Умар кайра ага суроо менен кайрылыптыр. "Сен тикенектүү жолдордон бастың беле?" депчи. Десе, тиги Азирети Умардан таквачылык тууралуу сураган адам, "Мен тикенектүү жолдордон көп эле баскам" дептир, "Көп эле жүргөм" дептир. Анан кайта Азирети Умар кайра сурайт, "Кантип бастың, кантип жүрдүң ошо тикенектүү жолдо?" десе, "Этияттап, байкап бастым" дейт, "Ушу бутума, таманыма тикенек батпасын" деп. Анан Азирети Умар кайра кайрылып ага айтат, "Таквачылык ушул" дейт. "Бул дүйнөдө тикенектүү жолдо жашап басып бараткандай жашооң" дейт. "Этияттап, байкап, арам адалды ылгап жашооң бул таквачылык" дейт. Бул бир. Экинчи маселе, Ыйык Рамазан деген китепте ушул Рамазандын өзгөчөлүктөрүн ачыктап атып, ушул бир маселеге токтолуп кетиптир. Мен да бул жерден кичине токтолуп, төркүнүн маани маңызын айтканга аракет кылайын. Рамазандын эң негизги максаты болгон таквачылыкты Алла Таала ачыктагандан кийин эле ортого дагы бир сөз чыгат. Таквачылык деген сөз кулчулуктун, Алла Таалага кул болуунун туу чокусу деген сөз. Же болбосо даана өзүнүн жаратуучусуна кул болгон адамды таква дейилет. Эми кул маселесине кичине үстүнөн туруп кое турган болсок, урматтуу байкелер, урматтуу эжелер, кул, Алла Таалага кул болгон адам, толук Кудайына жана анын пайгамбарына итаат кылган адам кулчулуктун даамын тарта алат. Аллаха жана анын пайгамбарына толук итаат кыла албаган адамда кулчулуктун даамы тартылбайт. Даамын сезбейт. Эмне себептен десе, буну Кудай Таала өзү ачыктап бизге ушундай деп кайрылат. Силердин кулуңар болсо, анын сен кожоюну болсоң, дагы башка бир сенин кулуңа кожоюн болушун каалайсыңбы дейт. Суроо белгиси менен бүтөт да бул Кудайдын сөзү. Албетте, эгерде азыр кул ээлөөчүлүк доору жок, бирок ошол мисал менен карай турган болсок, бир инсан базардан сатып алган кулун, же болбосо акчасын төлөтүп иштеткен бир адамды дагы бир башка адамды иштетишин, ага кожоюндук кылышын каалабайт. Демек Алла Таала дагы өзү жараткан кулдарын бир гана өзүнө гана кулчулук кылышын каалайт. Демек таквачылыктын төркүнүндө жалгыз бир гана Алла Таалага кул болуу деген даамды, сезимди туюу менен адам таквачылыкка жетет, урматтуу бир туугандар. Эми орозодон максат ушул болуп атса, бул жерден дагы бир ачыктама киргизип коелу. Айды жараткан, күндү жараткан, бардык ааламды жараткан, күн менен түндү жараткан, бүт системаны, бүт ааламдагы болуп аткан кубулуштар жараткан Аллах субхана таала. Алла Таала бардык ааламдардын ээси, бардык ааламдардын кожоюну. Эгер инсан ошол бардык ааламдардын кожоюну болгон Алла Таалага даана кул болсо, анда шайтанга, нафсине, шайтан менен нафсине жеңилип калган адамдардын ой мүдөлөрүнө кулчулук кылбайт, аларга итаат кылбайт. Анын итааты
анын кулчулугу бир гана Аллах Таалага болот. Ушул жерден айта турган негизги бир маселе, өзүбүздүн дене мүчөбүздө карап көрсөк, урматтуу бир туугандар, өзүбүздүн дене мүчөбүзгө дагы ээлик кылуу маселесинде 100%дап карасак, 100%дын 0,0,0,1% эле ээбиз. Мисалы, чында уйкусу келе турган болсо, адам уктай кое албайт. Демек, эмес экенбиз да, жатып уктап калат ал адамчы. Жегенден кийин тамагын токтоп тур, бир аздан кийин сиң деп өкүм бере албайт. Демек, жегенге чейин эле, чайнаганга эле ээлик кылат, андан нараган ээлик кыла албайт. Демек, бүт денебиздин кожоюну болгон ар бир клеткабызды, ар бир дене мүчөбүздү өтө кылдаттык менен өтө керемет жараткан, чыныгы жаратуучу болгон Алла Таалага кулчулук кылуу таквачылыктын төркүнү. Эми орозодо ошол таквачылыкты кантип сезебиз десе, урматтуу байкелер, эжелер, Рамазан айында таң аткандан күн батканга чейин Кудай Таала адал болгон нерселерден бизди тыйып койду. Бир инсан демек адал болгон нерселерден Кудай Таалага кул экенин жарыялап, даңазалап, тыйыла биле турган болсо, анда ал таквачылык артты деген сөз. Кудай Таалага кул экенин, Кудай Тааланын гана кул экенин даңазалады, ортого койду деген сөз экен, урматтуу байкелер. Аллахым бизге ошол таквачылыктын даамын тарттырсын. Эми сөздү улай бере турган болсок, Рамазан ушундай бир ай, урматтуу эжелер, байкелер. Рамазан айындагы дагы бизге сабак бере турган, дагы Рамазан айынын негизги максаттарынын бири Кудайга болгон жакындоо сезимдерибизди ортого чыгара турган бир ай. Бул кандайча десе, чыныгы шүгүрдүн, Алла Таалага чыныгы шүгүр кылуунун маани маңызын түшүндүрө турган бир ай, урматтуу байкелер. Дайым курсагы ток, дайым үстү бүтүн, дайым чөнтөгүндө акчасы тыпыйып турган адам бара-бара Кудайын унутуп калуу коркунчу бар экен. Эмне үчүн Кудайын унутуп калуу коркунчу бар экен десе, мен кечирим сурап бир сөз айтам. Карун деген падыша өткөн экен. Карунга барып, "Эй Карун, Кудай Таала сага өтө көп байлык берди. Кудайдын жолунда колдонуп бейбечараларга таратсаң боло" дегенде, Карундун оозунан чыккан сөз ушул болчу дейт. "Мен бул мал дүйнөнү өзүмдүн акылым менен, илимим менен, бул мал дүйнөнү өзүмдүн күч кудуретим менен таптым" деди дейт. Ошо сөздүн төркүнү анын жүрөгүнүн бузук экенин, жүрөгүндө капырдыктын уругу бар экенин көрсөттү дейт. Эгер бир инсан чыныгы мааниде шүгүр кылганды үйрөнбөсө, анда Карундун формуласы болгон капырдыктын уругун жүрөгүнө сактап калуу коркунчу бар экен. Бизге берген, Алла Таала бизге берген байлыкты, бизге берген мүмкүнчүлүктү, балки тилибиз будай куйруган эле тыпылдап сүйлөгөн аратырлыктын да чыныгы ээси Алла Таала. Аны бизге Кудай берген. Эгер ушул мүмкүнчүлүктөрдү инсан өзүнөн билип, өзүнүн бир илиминин жыйынтыгы көрүп, өзүнүн бир күч кудуретин жыйынтыгы көрө баштаса, анда ал шүгүрдөн, анда ал Алла Тааладан алыстаган болот. Агайлардын сабагына кулак бере турган болсок, шүгүрдө ыйман, шүгүрсүздүктө капырдыктын мааниси бар дейт. Муну да бир аз ачыктап коелу. Шүгүрдө кантип ыйман бар десе, шүгүрчүлүктүн бир канча шарттары бар. Ошол ордуна келе турган болсо, адамдын ыймандуу экени ортого чыгат дейт. Чыныгы мааниде шүгүр кылган бир инсан, урматтуу байкелер, ага берилген бардык неаматтарды Кудайдан деп билүү дейт. Чыныгы мааниде шүгүр кылган бир инсандын экинчи сапаты ага берилген неаматтарды өз максатында колдонуу дейт. Кайсы максатта берилген болсо, ошол максатта, ошол жолдо колдонуу дейт. Үчүнчү шарты шүгүрдүн, чыныгы шүгүр келтирген адамдын үчүнчү сыпаты десек да болот, ага берилген неаматтарды, колунда бар неаматтарга ыраазы болуу. Ыраазы болуу деген сөз тормуз тээп токтоп калуу деген сөз эмес. Ыраазы болуу деген сөз башканын колундагына көз артпоо деген сөз. Кудайдын бергенине жетинүү деген сөз. Кыргызча муну каниет кылуу дейт. Анан алымдарыбыз айтат, Рамазандагы ушул өзгөчөлүк ушундан дейт. Бир инсан 18 саат, 17 саат, 15 саат ачкачылыктын даамын тарткандан кийин, ал колундагы бар неаматты, Кудайдан келген неаматтарды баркын биле баштайт экен, урматтуу бир туугандар. Бир нерсени эскертип айталы, бир инсан бир нерсенин баркын билбесе, андага шүгүр кыла албайт экен.
баркын билүү менен инсан шүгүр кылат экен. Караңыздар, дагы бир сөз айта турган болсок, колундагы бар неаматты дагы Кудай Таала тыйып койгондуктан, таң аткандан күн батканга чейин жее албагандыктан, жакындык кыла албагандыктан анын баркы билине баштайт экен. Бул неаматтардын чыныгы ээси кожоюну болгон Аллахтык экенин баамдап баштайт экен. Эми жыйынтыктай турган болсок, урматтуу бир туугандар, бул шүгүр маселесин. Демек, шүгүр кылуу Аллаха ыйман келтиргендин белгиси. Жаратканын тааныган, жаратканын кабыл кылды дегендин белгиси. Шүгүрсүздүк капырлыктын, тоңмоюндуктун белгиси. Демек, Рамазан айынын дагы бир негизги максаттары, орозо айынын негизги бир көздөлгөн жери ушул. Унутуп бараткан Кудайыбызды, унутуп бараткан Кудайдын неаматтарын баркын билүү үчүн Аллах Таала бизге орозо айын фарз кылган. Эгер бул орозо айында бул ачкачылык менен тарбияга келбей турган болсок, анда башка тарбияга келе турган кай жер бар, аны мен биле албадым. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын бизге калтырган насааттарын карасаңыздар, ортого ушундай кереметтүү бир сабак чыгат. Минбарда, мечиттин ичинде минбарда пайгамбар ислам 3 тепкич мекен минбары. 3 тепкичке бутун койгон сайын ар бир тепкичте амин, амин, амин деди дейт. Мен ордун алмаштырып коюшум мүмкүн, бирок максат ушул. Сахабалар сурат дейт, я Расулулла, эмне үчүн амин дедиңиз десе, пайгамбарыбыз айтты дейт. Жабраил периште келип, мен биринчи бутун тепкичке койгондо шунтуп айтты дейт. Ата энеси карлык абалына жетип, карып колун баласынын колун карап калганда, ошо баласы ата энесинин кызматын кылып, ата энесинин дуасын алып, ыраазылыгын алып, бейишке ээ болбогон адамдын мурду жерге сүрүлсүн деди эле дейт Жабраил периште. Пайгамбарыбыз айтат, мен амин дедим дейт. Андан кийин сенин атың айтылганда, саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбардын аты айтылганда, сага салават айтпаган, сараңдык кылып салават айтпагандын мурду жерге сүрүлсүн деди эле, мен да амин дедим дейт. Андан кийин азыр биз сүйлөшүп аткан маселе, Рамазан айына туш келип, күнөөлөрдөн тазаланып, Аллах Тааланын мейримине, махфиратына бөлөнүп, бейишке ээ болбогондун мурду жерге сүрүлсүн деди эле дейт, мен дагы амин дедим дейт. Демек, бул сөздөн максат, бул Рамазан айынын маани маңызын түшүнбөстөн өткөрүйген деген сөз. Рамазан айынын төркүнүн негизги максатын аңдай албай өткөрүйдү деген сөз. Эми ушул жерден дагы бир нерсеге токтолуп коелу, урматтуу бир туугандар, кулабыбызга күмүш сырга. Пайгамбарыбыздын сөздөрүн карасак, ыйманы менен соуна ишенип, ким Рамазан айында орозо кармаса деген сөз бар. Ошол адамга күнөөлөрү кечилиши убада кылынып атат. Демек, Рамазанды ыйманы менен тосуп алуу өтө маанилүү бир фактор экен. Кече жакында бир байкелер менен сүйлөшүп отурсак, кайсы мамлекет экенин айтпайын, ошол жак тууралуу жаман ойлонуп калбаңыздар. Окуп жүрүп, ошол жерде орозо кармагандарды көрдүм дейт. Бирок атеист дейт. Ана мен таң калдым дейт. Кантип орозо кармайт булар депчи. Бирок орозосун караңыздар дейт да. Азандын айтылышына 10 мүнөт калганда оозун ачып, тамак жей баштайт дейт. Көрсө Кудай Таала ыйманы жок адамдарды ошо орозонун да соуун, орозонун да тартүүнү аларга насип кылбаптыр дейт. Азан айткандан кийин ооз ачса кандай болот десе, мусулмандарга окшоп калбайлы деп 10 мүнөт калганда ооз ачат дейт. Болгону ден соолук үчүн орозо кармашат дейт. Демек, ыйманы менен соуна ишенип деген сөздүн төркүнү дагы, урматтуу бир туугандар, Аллах Таала буйругандыгы үчүн, Кудай Таала соуун бизге убада кылгандыгы үчүн, жалгыз Аллах Тааланы ихлас кылып деген сөз экен. Эгер бир инсан ден соолук үчүн же башка нерселер үчүн кармап аткан болсо, анда орозонун дагы негизги максатынан тайып кетүү коркунучу бар экен. Бул да бир маселе болду иншалла. Дагы бир нерсеге токтолуп коелу, бул дагы өтө бизге зарылчылык бир маселе. Орозо бизге, урматтуу байкежелер, орозонун дагы бир көздөй турган бир маселеси бизге сабыр кайратты, сабырдуулукту үйрөтө турган бир ай. 18 күн, кечиресиздер, 18 саат, 17 саат, 30 күн бою орозо кармаган бир инсан, анын сабыры, анын кайраты артат.
мен bunun кичине бир дагы түшүнүктүү болуш үчүн, кичине дагы бир маани маңыз ортого түшүш үчүн бир кичинекей бир мисал айтып коеюн деп туура өпкөрүп турам. Кандайча десе, мындан бир канча жыл мурун япондордун катана деген кылычына кызыгып калдым. Муну баарыңыздар билесиздер, катана деген япондордун кылычы бар. Анан интернетти изилдеп, алайын деп, бааларын изилдейин десем, ошол мен ачкан сайтта ошол катананын баасы $3000 экен. Аны мен таң калдым, бул кичинекей бир килограммга жетпеген бир темир кылыч кантип $3000 болуп кетет. Кийин аны изилдей баштадым. YouTube'ду карадым, башка жакты карадым, интернет сайттарын карадым, интернет тармактарын. Карасам, ортого ушундай бир маалымат чыкты. Катана болуш үчүн биринчи 9 күн, 8 күн канча миң градуста чокто жатат экен. Андан максат канча темирден башка, сом темирден башка, чыныгы темирден башка бардык заттарды ээрип учуп кетүү үчүн ошондо эритип чокто кармашат экен. Андан чыгарып алып дагы жөн койбостон бизде апаларыбыз каттама кылат, анан слойный самсы деп коет, билесиздер. Катар каттама болгон самсылар бар, каттамада кылышат. Ошо каттамадай кылып 3000 жолудан ашык чаап, чогултуп, узартып, кайра чогултуп, кайра узартып 3000 жолдан ашык чабат экен. Буга бир айчы убакыт кетет экен. Ошентип ошончо азап тозоктон өтүп отуруп, анан ортого бир катана деген кылыч пайда болот экен. Анан мындай бир байкап көрсөңүз, көчөдө жаткан эч иштем көрбөгөн, эч кыйынчылык көрбөгөн, азап тозок көрбөгөн бир темирдин баасы, 1 килограмм темирдин баасы, баарыңыздар билесиздер, максимум 10 сом. Бирок ал 10 сомдук темирди колу күл устага алып барсаңыз, балким япондорго, балким биздин Кыргызстандагы өзүнүн колу күл темир усталарга алып барсаңыз, 100 сомдук, 1000 сомдук, 10.000 сомдук бир буюмга айландырып коюшу мүмкүн экен. Бирок бир шарт менен, ал чокко сууга салынып, кайра ийлениши керек, анын үстүндө иштелиши керек. Демек, эч иштелбеген темирдин баасы 10 сом, иштелсе, бир кыйынчылык тарта турган болсо, анын баасы артканын көрдүк. Бу катана кылычы да бизге даана бир мисал. Демек, Рамазан айындагы 30 күндүк орозого ачкачылыкка сабыр кыла алган, ачкачылыкка кайрат көргөзө алган, Аллах үчүн иштеп аткан ишине карабай, кыйынчылыгына карабай, кайраттуулук, сабырдуулук көргөзө алган адамдын баасы артат экен, урматтуу бир туугандар. Адамдардын арасында баасынын арткан артпаганын билбейм, бирок Аллах Тааланын алдында анын баасы артат экен. Анын баасы тууралуу да Кудай Таала бизге кайрылып, Рамазан айында орозо кармагандардын соон бир гана өзүм берем дейт. Периштелер канча соо экенин жаза албайт экен. Болгону канча күн орозо кармаганын гана жазып коет экен. Демек, Кудай Тааланын алдында өтө баалуу ибадат болгондуктан, инсандын дагы Рамазан аркылуу баасы арткандыктан, Алла Таалага жакындагандыктан, карасаңыздар, анын соон бир гана жараткан өзү берет экендигин бизге эмне кылып атат? Далилдеп атат, көргөзүп атат. Эми ушул жерден дагы кичине ой калчап көрсөк, урматтуу бир туугандар, 30 күндүк орозого 18 сааттык, 17 сааттык ачкачылыкка сабыр кайрат көрсөтө алган бир инсан арамдардан баш тартуусунан оңой болот. Эгерде арам нерселерден, анын жанында тамеки, анын жанында башка жаман адаттардан баш тартуусу да оңой болот. Себеп дегенде өзүн ашкан, өзүнүн дараметин бир көтөргөн бир адамдардын катарына кошулуп калат. Мына бизнес багытында дагы коучтардын сүйлөгөн сөздөрүн байкасаңар, өзүңдү аш, өзүңдү бир көтөрүп чап деген сөздөрдү айтып атпайбы? Алар акча дүйнөгө тиешелүүгө такап айтып атат. Бирок мен силерге бул жерге бир нерсени такап коеюн. Алла Тааланын разына жетем десек, Кудай Тааланын алдында даана бир кул болобуз десек, шүгүр кылган, сабыр кылган бир кул болобуз десек, анда бул Рамазан айын, урматтуу бир туугандар, сонун колдонуп калышыбыз керек. Рамазан айында дагы бир өзгөчөлүк, дагы Рамазандын бир максаты социалдык жакта адамдардын бири-бирине жардамдашуусу да ичине камтылган. Рамазан өтө керемет ай. Кандайча? Байкасаңыздар, жашообуздун башка убакыттарын, башка бөлүктөрүн бүт ражага байлап койдук. Бирөө телефон чалып чай ичип кет десе, жүрөк дырт дейт. Канча сомго алып барышым керек, стандарт кандай эле деп. Бирок Рамазан айында ушундай бир керемет бар. Ифтарлар бар, озачарлар бар, Рамазан пакеттери бар.
таратып атабыз, үйгө чакырып ифтар берип атабыз. Миңдеген, 10 миңдеген адамдарга ооз ачар берген биздин байкежелерибиз бар. Ал жерде эч ража үмүт кылбай, кошумча үмүт кылбай, бир гана Алла Тааланын ыраазылыгын үмүт кылган амал экени көрүнүп турат. Демек бул Рамазан айында туугандар арасындагы мамилени чыңдап ала турган дагы бир ай. Кошуналар менен мамилени чыңдап ала турган бир ай. Иншалла Кудай Таалам бул айдын ошол максатында бизге жашатсын, көрсөтсүн. Азыр мына карантин деген бир маселеде турабыз. Насип болуп бир канча күндөн кийин муну аттап кете турган болсок, мен ойлоп атам, мен күтүп атам. Байкелер, эжелер даяр эле турса керек. Ифтарларды бергени, саарлыктарды бергени. Иншалла ниет кыла берели. Аллах Карим, бул иштер Аллахтын, Кудайдын колунда. Катуу бекем ниет кылсак, Кудай деген кур калбайт дейт, бул амалдарды кылабыз иншалла. Бирок Рамазандын ошол максаттары бар экенин айтып коелу. Пайгамбарыбыз алейхисаламды эң жоомарт адам эле дейт сахабалар. Арабыздагы эң жоомарт адам эле дейт. Өмүрүнүн аягына чейин ла деген сөздү, жок деген сөздү, бир гана калима таухидти айткан дейт, ла иляха иллаллах келмесинде. Андан башка маалда ла иляха иллаллах келмесин айткан эмес дейт. Ла сөзүн айткан эмес дейт, жок деген сөздү. Бирөө жардам сурап келсе, бирөө бир кыйынчылык болуп, мүшкүлгө туш келип, бир көмөк сурап келсе, Пайгамбар ислам аны колу бош кайтарган эмес дейт. Биз издеген ислам деген китепте ошол пайгамбарыбыздын бир окуясы айтылат. Пайгамбар ислам бардык мал дүйнөсүн үйдүн алдына алып чыгып, Мадина көчөлөрүнө жар салып, бардык мал дүйнөсүн таратып ийди дейт. Үйүндө бар бардык нерсени. Анан бирөө энтигип чуркап келди дейт. Я Расулулла, сен садака таратып атпсың, жардам таратып атпсың. Бизче айтканда жардам пакетин таратып атпсың. Мен көп балалуу элем, байкадым, жетишпей калдым, баарын таратып бүтүпсүн дейт. Пайгамбар ислам анын дартын угат, базарга жетелеп барып, ногу жерден аласың, тиги базарчыларга айтат, бунун алганын карзын мага жазып коесуң дейт. Демек, жок деген сөздү билбеген Пайгамбар ислам өзүндө жок болсо, жетелеп барып башкадан алып, өзү кепил болуп, анын маселесин чече турган жоомарт инсан эле дейт. Бирок Рамазан айы киргенде анын жоомарттуулугу дагы артат эле дейт. Алымдарыбыз тазыр айтат, Пайгамбар исламдын Рамазан айына киргенде өзгөрчү дейт, башкача бир инсан болуп калчу дейт. Анын себеби дагы Азирети Жабрел алейхиссалам менен ар күнү жолугуп, Куранды кайра бир баштан өткөрүп чыккан сайын, Азирет Жабрел менен жолуккан сайын, анын жоомарттуулугу, анын көрктүүлүгү, анын бир туруш тулпаты дагы башкача болот эле, адамдарга жагымдуу, көркөмдүү болуп чыга келет эле дейт. Демек, ошол даңазалуу пайгамбардын үммөтү саллаллаху алейхи вассалам. Биз да бул Рамазан айына киргенде ачылып чачылалы, урматтуу бир туугандар. Тойдо көрүп атабыз, башка катыштарда көрүп атабыз. Кичине колунда бар адамдардын тоюна чакырылып калсак, барып ал жерге кошкондорду көрүп атабыз. Келиңиздер, Рамазан айында дагы пайгамбардын үммөтү катары, пайгамбардын аркасынан турган, аны туураган адам катары саллаллаху алейхи вассалам. Жоомарттуулугубузду колубуздан келишинче берешендигибизди көргөзөлү. Бул аркылуу байлар менен, колунда барлар менен, колунда жоктордун арасындагы ынтымактын, биримдиктин арткандыгына дагы таасир этет, салым кошот. Азыр байкасак, колунда бар бир туугандарыбыз жоомарттуулугун, берешендигин көрсөтүп жатат, коомчулукка үлгү болуп жатат. Алла разы болсун, Аллах кабыл кылсын. Ушул нерсе арткан сайын колунда жок катмарлардын байларга болгон душмандыгы азаят, байларга болгон тукурусу азаят. Иншалла, бул да мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө, биримдигине салым кошкон болобуз. Рамазандын дагы көздөгөн дагы бир маселеси бул экен, урматтуу бир туугандар. Демек, ушул жерден дагы бир нерсеге токтолуп коелу, анан сөздү аягына чыгаралы. Инсанда ашказан бар, мээси бар, өзүңдү оку деген китептен окуп койсоңуздар, ошо жакшы ачыктаган. Тамакты көбүрөөк жеп алгандан кийин кандын басымы ашказанга түшүп кетет экен. Ошол китепте да айтыптыр, адамдын экинчи мээси катары ашказан эсептелет дейт. Анткени инсандын эң көп тамырлары мээсинде, андан кийин ашказандын тегерегинде болот экен. Көп тамак жеген адам, же болбосо көп жебесе деле курсагы толгондон кийин кандын басымы ашказандын тегерегинде иш кыла баштайт экен дагы.
Биздин уйкубуз келгендигин себеби ошол экен. Эми караңыздар. Улуу алымдар руханиятка, жүрөккө тиешелүү баяндарды, сабактарды берген, китептер жазган улуу алымдар ушундай дейт. Инсан көп тамак жесе, дайым ток жүрсө, анын нафси шахаваты күчтүү болот дейт. Нафси шахаваты күчтүү болсо, байкаңыздар, мээге иштебей калат. Анткени кандын басымы ашказандын ылдый жагында тегеренип жүрө берип, мээге көп кан келбей, мээге иштебей калат экен. А Рамазанда караңыздар. Рамазанда ачкачылык, орозо кармоо ашказанды бош калтырат экен. Ден соолукка канчалык пайдасы бар экен врачтар айтып атат, аны угуп аласыздар. Мен бул жерде руханиятка пайдасы бар экен айткым келип атат. Ашказан бош калгандан кийин инсандын шахаваты алсырайт. Анын нафси алсырайт. Инсандын нафси шахаваты алсыраса, анда анын руханияты, иманы күчөйт. Маддият жагынан караганда кандын басымы мээсине басым кыла баштагандан кийин, руханий жагынан караганда иманы күчтүү боло баштагандан кийин, анын окуган хадиси, окуган китептери, уккан сабактарынын маани маңызы башкача түшүнүлө баштайт. Биз жашообузда, практикада көрүп атабыз. Биз кээ бир акыйкаттарды, кээ бир маани маңыздарды түшүнбөй калганыбыздын, баамдай албай калганыбыздын себептеринин бири дагы нафсибиздин, шахаватыбыздын күчтүү болушунан экен. Но жаштарыбызда дагы байкасаңыздар, айтсаң укпай калат, кулак бербей калат, сүйлөп атсаң кайра айтып койчу деп түшүнбөй калат. Себеп деген анын максаты, ою, жобосом кандын басымы каяка түшүп кеткенин ошол жерден да билсе болот экен. Мээсинде кан басым жок, мээ жакшы деп айтат деген сөз. Демек инсан жараткандан гафил калып калуу коркунучу дагы ушул нерселердин тегерегинен болот экен. Демек Алла Таала бизге мээримдүүлүк кылып, бир жылда бир жолу 30 күндүк ачкачылык менен өзүнө жакын болууну каалап тургандыгын дагы бул акыбалдан байкасак болот экен. Демек, урматтуу бир туугандар, Рамазан нафсибизди тарбиялай турган бир ай. Рамазан шахаватыбызды тарбиялай турган бир ай. Рамазан руханиятыбызды, иманыбызды күчтөндүрө турган бир ай. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандын өзгөчөлүктөрү тууралуу, маани маңыздары тууралуу ушундай дептир. Рамазан айында канчалаган орозо кармагандар бар, бирок анын ачка калгандыгы, суусагандыгынан башка жанында эч нерсе калбайт деп. Эми бул сөздүн тегерегинде сүйлөшө турган болсок, бир гана оозуна кароол коюп, суу өтүп кетпесин, тамак өтүп кетпесин деп, ашказаны менен оозуна кароол коюп, көзүн орозо карматпаса, кулагын орозо карматпаса, тилин орозо карматпаса, анда Рамазандын маани маңызына жетпей калуу коркунучу бар экен, урматтуу бир туугандар. Демек, Имам Газали рахимулла Ихя-ид-Дин китебинде Рамазанда орозо кармаган адамдарды 3-кө бөлүптүр. Биринчи бөлүк адамдар бар дейт. Бир гана кара курсагын орозо карматат. Булардын орозосу буйрукту аткаргандыгы үчүн, амал кылгандыгы үчүн иншалла Алла Таала тарабынан кабыл дейт. Экинчи түр адамдардын орозо кармаганы бар. Булар кара курсагын жанында дене мүчөлөрүн кошо орозо карматат дейт. Көзүн, кулагын, тилин, колу бутун. Анан үчүнчү түр орозо кармагандар бар дейт. Бул кандай орозо кармагандар десе, кара курсагын жанында, бүт дене мүчөлөрүнүн жанында жүрөгүн, калп хаятын, жүрөгүн кошо орозо карматкан адамдар дейт. Булардын орозосу мукабил, кабыл боло турган, Алла Таала тарабынан сүйүлгөн орозолордон дейт. Иншалла ушул орозого ниет кылалы, урматтуу бир туугандар. Ашказаныбыздын жанында дене мүчөлөрүбүз кошо орозо кармасын. Дене мүчөлөрүбүздүн жанында жүрөгүбүз кошо орозо кармасын. Жүрөктүн орозосу, орозонун жыйынтыгында шүгүр кылганды үйрөнгөн бир жүрөк. Жүрөктүн орозосу, орозонун жыйынтыгында сабыр кылган, кайрат кылган бир жүрөк. Тилдин орозосу, көздүн орозосу, кулактын орозосу, Алла Таала бул мүчөлөрдү кайсы максатта берген болсо, ошол максатта колдонууну үйрөнө билген орозонун жыйынтыгы болсо, анда бул кабыл болгон бир орозо иншалла. Мен бул жерден дагы баса белдеп, кулагыбызга күмүш сырга дагы бир сөз айтып коеюн, урматтуу бир туугандар. Рамазан ушундай бир кереметтүү ай.
Өтө бир кереметтүү ай. Алла Таала бул ай аркылуу бизди өзүнө жакын алгысы келет. 1. Бул ай аркылуу Алла Таала бизди күнөөдөн тазалагысы келет. 2. Бул ай аркылуу өзүнүн бизге түбөлүк болгон бейишине киргизгиси келет. 3. Бул ай аркылуу өзүнүн бизге берген неаматтарын, өзүнүн бизге берип аткан жакшылыктарынын кадырын билдиргиси келет. 4. Бул ай аркылуу Алла Таала кулдарынын даана кулчулуктун туу чокусуна жетип, таквалыктын маани маңызын түшүндүргүсү келет. Эгер иншалла бул Рамазанды, бул маанилерин түшүнө алсак, буга амал кыла алсак, анда уттук жыйынтык биздики болду деген сөз иншалла байкелер эжелер. Башынан дагы бир айтып, анан сөздү жыйынтыктасак 40 мүнөт болуп калды иншалла. Алла Таала эмне деди бизге? Силерден мурункуларга фарз кылынгандай, Рамазан айында орозо кармоо силерге да фарз кылынды, күнөөлөрдөн сактанышыңар үчүн, же болбосо таква болушуңар үчүн дейт. Мен бул жерден бир сөз айтып коеюн. Алла Тааланын Робби деген сапаты бар, урматтуу бир туугандар. Биз бардыгыбыз Фатиха сүрөсүн жатка билебиз. Элхамдулиллахи Роббил алемин. Бунун мааниси дагы аламдарды жараткан Аллах Таалага хамд, мактоо болсун деген сөз. Демек, Роббил алеминдин дагы бир мааниси Алла Таала аламдарды тарбиялаган деген маани бар. Дагы бир мааниси Аллах Таала аламдарды башкаруучу. Дагы бир мааниси Алла Таала аламдарга рызкы берүүчү деген маанилерди ичине камтыйт. Робби деген сыфаты. Кээ улуу алымдар айтыптыр, Алла Тааланын Робби сыфаты Асмаи Хусна дептир. Демек, бул Рамазан айында Кудай Таала бизге рубубиет сыфаты менен, Робби болгон сыфаты менен кулдарын тарбиялагысы, таквачылыкка, шүгүрчүлүккө, сабырдуулукка, нафсине каршы жихад кылууга, берешендикке дагы толтура сөз бар, тарбиялагысы келгендигин жарыялап атат Рамазан айында. Мен бул жерден дагы бир сөз айтып коеюн, урматтуу байкелер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга келип Меккелик мушриктердин бир айткан бир сөзү бар экен. Эй Мухаммад, сен айткан Кудайга биз деле ишенебиз. Бирок сен алып келген буйруктарга ишенгибиз келбей, кабыл кылгыбыз келбей атат дейт. Бул сөздүн төркүнү эмне десе, сенин Кудайың аламдарга күндүн чыгышы, түндүн келиши, күндүн чыгышы, жамгырдын жаашы, жаздын келиши, жайдын келишине өкүм кыла берсин, өкүмүн жүргүзө берсин. Рубубиетин ошакта кыла берсин. Биздин жашообузга аралашпасын деген бир сөздү айткысы келди дейт мушриктер. Биз Рамазан айында, урматтуу бир туугандар, мусулман катары, Алла Таалага таслим болгон, итаат кылган инсан катары, таквачылыктын туу чокусу болгон итааттын бир өзгөчөлүгүн көргөзүп, Рамазан айында Алла Таала бекиткиле деген жерден оозду бекитип, ачкыла деген жерден ачып, Кудай Таала кулчулугубузду даңазалаган болот экенбиз. Эгер мушриктерге окшоп кыймыл аракет кыла турган болсок, пайгамбарыбызга душмандык кылган коомго окшоп кыймыл аракет кыла турган болсок, анда башына келген бир кыйынчылыкта Кудайлап, иши жүрүшпөй калганда бир Кудайлап, бир оору больницага жатып калганда түлөө кылып бир Кудайлап, анан Кудайдын буйругун аткарганы келгенде, анан азырынча, менимче, бир аз нараракта дей турган болсок, 14 кылым мурун пайгамбар айткан адамдарга окшоп калуу коркунучу бар экен. Демек, Рамазан айы ошол коркунучтардан бизди сактап, таквалыгыбызды, күнөөлөрдөн сактанышыбызды үйрөтө турган бир ай экен. Сөзүмдүн акырында, урматтуу бир туугандар, Рамазан айы кут болсун, Рамазан айы маарек болсун, башы мээримдүүлүк, ортосу кечиримдүүлүк, аягы дозок отунун кутулуу болгон бир айга кирип атабыз. Ичинде 1000 айдан да артык болгон кадыр түнүн ичине камтыган бир айга кирип атабыз. Бизге хидаят болгон, туура жолду, тууралыктын маанын маңызын түшүндүргөн, Куран вахий болгон бир айга кирип атабыз.
Анда бул айдын маани маңызын дагы башка устаздардан, башка сабактардан изилдеп, китеп беттеринен карап, Рамазан айын жакшы өткөрөлү. Аллах Таала орозобузду кабыл кылсын иншалла. Рамазандын жыйынтыгында сабыр сыпатыбызды, шүгүр сапаттарыбызды, нафсибизге каршы жихад кылуу, руханиятыбызды күчтөндүрүү, берешендик жактарыбызды Кудай Таалам ашырсын, өстүрсүн иншалла. Пайгамбар алейхисалам мурду сүрүлсүн деген адамдардын катарынан бизди алыс кылып, күнөөдөн тазаланган, Кудай Тааланын мээримине, кечиримине ылайык болгон, Райян деген бейишине кире турган адамдардын катарына кылсын иншалла. Убактыңыздарды алдым. Алла разы болсун. Кудай Таалам 2 дүйнөлүк бакыт таалай насип кылсын. Тарауи намаздарыбызды, туткан орозолорубузду, берип аткан фитр садакаларыбызды, зекеттерибизди, орозо пакеттерибизди Аллах Таалам кабыл кылып, кыямат күнү бизге көптөгөн соопторун берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бардыңыздардан Алла разы болсун. Ушул жерден бүтүргөн болдук, урматтуу бир туугандар.